жумуштарды аткарды, кандай болду, пландоо, өзбек пландоо кызматынын жетекчиси болду, Өзбекстанда билим берүү министри болду. Мына ушуларды могул келген кишилергечи баса белгилеп айтышыбыз керек. Кыргыздын баласы 27 жашынан баштап биринчи областтык пландоо комитет кызматынын жетекчиси болуп, 31 жашында ЦКнын билим берүү министри болуп, анан ЦКнын секретарь болуп, идеология боюнча болуп. Кайсы тилдерде мыкты сүйлөгөн? Өзбек тилинде мыкты сүйлөгөн, тажик тилинде мыкты сүйлөгөн, орус тилинде мыкты сүйлөгөн, кыргыз тилинде, немис тилинде сүйлөгөн. Мына ушуларды келген кишилерге аябай кенен айтып беришиңиз керек. Себеп кыргыз окубай калды. Азыр мына аттап туттап өтүп кетип атасыз. Мунун жашоо турмушу, тиричилиги ошол кыргыз баласы барып Өзбекстанда ошондой кызматтарда иштегендиги үчүн не деген гана акыл эс керек. Керек болсо Ёш путь, Ёш калам деген журналдарда редколлегия мүчөсү болгон. Анан Чеховдун, Толстойдун чыгармаларын өзбек тилине которгон экен. Ал кызматтар бул жерде жазылган, бул мамлекеттик отун группасынын башчысы болуп келип иштейт. Андан кийин Фергана областтык пландоо комиссиясынын төрагасынын орун басары, андан кийин төрагасы, акыркы жылдары пропаганда жана агитация боюнча катчы болуп, ошол билим берүүнүн башында дагы Өзбекстанда ушул Исхак Разаков турган экен. Анан Исхак Разаковдун Кыргызстанга келип калышына өтө түрткү болгон инсан бул Усман Юсупов. Бирден бир ошол кишинин таасири чоң да. В отдельном взятом государстве хочешь построить коммунизм, что ли? Бул аябай чечен, сөзгө чечен, токтоосуз жооп бергендиги үчүн Хрущев жакшы көргөн эмес муну. Сталиндин эң жакшы көргөн кадры, любимчик Сталина деп жакшы көрбөй койгон да. Ошондо Алматыда чоң жыйын болуп атканда, бүткүл союздук конференция болуп атканда, Алматы Казакстандын биринчи секретары чыгып, биз быйыл 1 миллион пут буğday тапшырабыз дейт өлкөгө. Анан анда Казакстандан кийин Кыргызстан чыгып сүйлөп атса, Хрущев Разаковду токтотуп калып айтат. Вы говорите, что казахи ваши братья, они нам обещают 1 миллион пудов зерна. А сколько вы дадите, чтобы залдын ичинде күлкүсү келип? Разаков токтобой туруп айтат. Вы правы, дейт Никита Сергеевич, мы братья, мы с братьями сдадим за крама Родины 1 200 000 пудов деп, казактардан 200 пут көп айтып койгон да. Моштоуда өз учурунда жооп бергендиги боюнча бул кишиге жеткен киши болгон эмес. Өмүр өтөр, өлүм татаал, туулдум өлдүм. Өлбөй калуунун жолу барбы дейт Исхак Разаков. Ал чындыгында көрсө эмгек экен. Анын артында эмгеги калды. Эмгеги жашап жатат музейибизде. Орто Азияга дегенде аттын кашкасындай таанымал бүтүндөй республика, бүтүндөй өлкөлөргө таанымал Исхак Разаков айтат: мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым дейт. Эл калыс. Бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс деген сөзүн баягы пленум бүткөндөн кийин айткан. Пленумда Гарбузов дегендер келип, эми кыргыздын канына сиңип калган адат боюнча кече эле этегине намаз окуганга даяр болуп атканда аябай каттуу жамандашкан. Аябай каттуу жамандашкан. Не деген гана сөздөрдү айтышпады. Өтө каттуу жамандашканда ошондо чыгып алып айткан сөзү ушул: мен эмне иштебем, бүтүрдүм, эл калыс. Бул мындайча айтканда Сталиндин эле мындай бир айткан сөзүнө өтө жакында. Сталин да айткан: мен каза болгондо менин мүрзөмө ар кандай жолгондун алып келип төгүшөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коёбуз. Азыр мына тазалап атат. Баары тазаланды. Бул кишини дагы 2000-жылы сөөгүн алып келебиз дегенде абдан чоң бир иш-чара болуп, саясатка бир аз аралашып кеткен, азыр шайлоонун жылы деп. Ошондо дагы эмгеги дагы толук мамлекет тарабынан жакшы чагылдырылган эмес. Разаков улуу инсан деп ушул кишинин атында фондду түзүшүп, Самат Масалиев башында туруп, ошо китепти чыгарышкан. Биринчи толук кандуу мына жердеги берилген сапаттардын баары ошо Өзбекстандагы, Россиядагы, Казакстандагы айткан кишилердин эскерүүлөрүнөн алынган сапаттар ошол.
берилген баалар. Бирок ошол жактан алынды. Туура китептерден алынып Исхак жазылып Разаков великая личность деп Ооба. орусчасы ошондой болуп чыкты. 90 жылдыгына арналып атканда. Ооба. Исхак Разаков республиканын эл чарбасынын көргөзмөсүнүн экспонаттары менен таанышуу учурунда 1958-жылдагы сүрөттөрү чагылдырылган. Ушул төбө ашуу долбоорлору дагы Бишкек Фрунзе жолу дагы ушул Разаковдун тушунда бүткөрүлдү да, бул чоң долбоор. Исхак Разаковдун өзүнүн сыйлыктары 4 жолу Ленин орденин алган. Эмгекчилердин кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, согуштун 1-даражадагы орденин алган. Бул ордендердин оригиналдарын Бишкектеги үй музейине, биздин музейден алып кетишкен. Депутаттык значоктор. Исхак Разаков 1961-жылга чейин Кыргызстанда 16 жыл жалпы иштеди. Ушул 16 жылдын ичинде бүгүнкү күндөгү кыргыз мамлекетибиздин пайдаланып түптөп койду. Илимдин, маданияттын, искусствонун, техниканын, өнөр жайларынын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Бирок өкүнүчтүүсү 1961-жылы кезексиз пленумдарга чакырылып, Исхак Разаков жалган жалаа менен иштен четтетилет. Анан ушул байтик доосунун этек жагына келип айткан келиштүү күйтүн окуп коеюн. Кабылайын тулган жер, бармак сайындан жетип калып. Чоочун жерлерди темтигенимди, акыр өзүңдү тапканымды билесиң. Өзүң үчүн колдон келгенде колдон күчүмдү аяладым. Кээде ойлогудай болбой калса кечир мени тулган жер. Кайрадан өзүмдү көрө аламды. Качан деп ушул иштен кеткенин эмес, досторунун биринчилиги аркылуу кеткенин канчалык жүрөгүм. Кыргыз опера жана балет театрынын ачылышы. Исхак Разаков 1947-жылы Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү боюнча Сталинге жазган каты.